Кандайсың жаңыл? Мен марафон боюнча отзыв калтырып кетейин дедим эле да. Мен эл катары көп марафондорго катыштым да. Финансы, үй бүлөлүк мамиле боюнча. Вроде башында марафондордон бир какой-то результат болгон сөйт да. Сүйүнүп калам, какой-то момент жакшы жүрөм. Бирок бир аз убакыттан кийин аяк эле көрүнүш да. Анан ошо сенин марафонго катышып калдым. Ушул сенин марафонго катышкандан кийин бир жолдошум менен менин мамилем өзгөрүлдү да. Бул жерде сен айткандай элечи, ата энеге болгон тааныч менен эле иштесе, мамиле оңолот экен. Мен өзүм ошого ишендим да. Ата энеге тааныч менен кандай иштей баштадым? Сен айткан метод боюнча энеме болгон таарынычты алып салдым. Ошол таарынычтарды алып салгандан кийин менин жолдошумдун мага болгон мамилеси өзгөрүлдү. Албетте биринчи очередь бул Алладан. Бирок ошо сени себепкер кылып ушул жиберди окшойт деп ойлойм да. Мен ошо көптөн бери ойлонуп жүргөм да, ошо болду ажырашсамбы, болбой калды депчи. Такыр мындай түшүнчө эмес эмнеге мындай жолдошум мага агрессия кылат, эмнеге мындай отношение кылат депчи. Оказывается, мен азыр ойлонуп көрсөм, мен азыр түшүндүм да. Оказывается, муж мой был просто отражением самого себя, да, менин өзүмдүн отражением болчу экен да, болчу. Сага ушул айтарым, Алла сага ыраазы болсун жаңыл. Көптөгөн үй бүлөлөрдү сактап калыштын себепкери болуп жүрө бер. Ишиңе ийгилик болсун. Дагы бир жолу ошол Алла ыраазы болсун сага.